Ат башы КЭСи 1963-жылы курула баштаган, 1970-жылы ишке берилген. Биз азыр Ат башы КЭСинде турабыз. Бул КЭС жалпы Нарын облусунун дээрлик 25% электр энергиясы менен камсыз кылат. Бул жер өзүңүздөргө маалым болгондой эле толугу менен реконструкциядан өтүп, бүгүнкү күндө заманбап технология менен иштөөгө өткөн. Нарын облусунун Ат башы районунда жайгашкан Ат башы КЭСи 1970-жылы эксплуатацияга берилген. Аталган объект Нарын облусунун энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууда маанилүү роль ойнойт. Аймактын электр энергиясына болгон муктаждыгынын 25%-на чейин камсыз кылат. Айрыкча кыш мезгилинде жүктөм 4,36 эсепке чейин көбөйгөн учурда чоң салым кошот. Учурда объект реконструкциядан өтүп, толугу менен жаңыланган. Азыр эч кандай муктаждык жок. Биз генераторлор эмес, выключательдерди, трансформаторлорду, суу кирчү, суу чыкчу, спиральный камера бүт баарын алмаштырдык. Полностью Ат башы КЭС мындайча айтканда 100% жаңыланды да. Ошондуктан азыр биз эч кандай өзгөлтүксүз жок чыгарабыз. Мурун биз жылына 150-155 миллион киловатт-саат электр энергиясын чыгарсак бир жылда. Былтыркы мына 2024-те 203 миллионго чыгардык. Мындайча айтканда 55 миллионго жакшы аткардык да. Станцияда 4 гидроагрегат орнотулган. 2020-2022 жылдары жүргүзүлгөн реконструкциянын алкагында ар бир агрегат 10 мегаваттан 11,4 мегаваттка чейин күчтөндүрүлдү. Жалпы орнотулган кубаттуулук азыр 44,7 мегаватты түзөт. Бул өлкөнүн жалпы электр тарамагына кошумча дем берип, жүктөмдү бир топ жеңилдетти. Ар кайсы КЭСке барсаң айтып бар. Сууну минтиге, сууну сатып, сууну мындай кылат, мына. Бүт бары аны онлайн режимде көрүп турат. Безопасность барлык жерде камера. Стратегический объект көрүнгөн бүт мындайча айтканда МВДнын службасы айтат. Объектлерди бар. Азыркы күндө бизде суунун келишине өзүңүздөргө маалым болгондой бул кыштын күнү суунун келиши азайып калат. Бизде водохранилище часовой деп кетет, ошо менен регулировка кылабыз. То есть келген сууну кайра иштеп чыгабыз. Азыркы суу эми кыштан берки суунун паводка время башталгы чакты биз азыр 2 генератор менен такай күндүз иштеп беребиз. Анан кечки маалды билесиңер, пик маалды коебуз бизде энергетикада, анан эртең мененки. То есть баягы электр энергиянын көп камсыз болгон жери ушу вечерний максимум и утренний максимум деп коет. Ошо маалда биз 4 генератор менен иштеп, анан 45 мегаватты толук беребиз. Ат башы КЭСинин модернизациясы Швейцария өкмөтүнүн колдоосу менен ишке ашырылып, 80% каражат грант түрүндө берилген. Долбоордун алкагында бардык агрегаттар жаңыртылып, эскада системасы, башкаруу жана мониторинг жабдыктары, трансформаторлор, өрт коопсуздугу жана муздатуу системалары заманбап жабдууларга алмаштырылган. Бул жер болсо центральный ЦПУ деп коет, центральный пульт управления. Ушул жерден агрегаттарды бүт башкарабыз да, мындай айтканда управлениясы ушул жакта. Мурда баягы башкача эле эски панелдер аз бүт автоматташтырылып, компьютер менен башкарып калдык да. Ошол жакты карап отурабыз биз. Башка кошумча оборудованиялар бар, сыртта трансформаторлор бар, силовой. Мо схема боюнча иштейбиз, ошо ару бизде 3 линия бар, ошол жакты карап турабыз. Станция 2024-жылы 203,8 миллион киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгарды. Бүгүнкү күндө Ат башы КЭСинде 102 адам эмгектенет. Алардын ичинен 11 аял киши, 10 28 жашка чейинки жаштар. КЭС Нарын облусунун туруктуу өнүгүшүнө жана энергетикалык көз карандысыздыгына чоң салым кошууда. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Нарын облусу.